Экинчи нерсе, адамдар кантип ысырапкор болуп калат десе, урматтуу бир туугандарым, бул балалык чактан улам ысырапкор болуп өсүү. Кээ бир адамдар бар, урматтуу бир туугандарым, ошол үй бүлөсүндө атасы, апасы көп ысырап кылгандыгы үчүн ошол нормалдуу экен, ушундай болуш керек экен деп ысырапкерчиликти өзүнө адат кылып алган балдар дагы болот. Чоңдор дайыма балдардын жашоосуна маани бериш керек. Алла тамак аш жеп атканда алманы мисалы жарым калтырганда толук жегин деп, жеп бүтмөчү башка алма бербестен, ошондой эле торт жегенде жарымын калтырып коюп, тамак ичкенде бүтүрбөй коюп, ага азыраак куюп берип, толук ичип бүтүргөндү айтып, ысырап жөнүндө көп сүйлөп бериш керек, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле кээде балдарга, урматтуу бир тууганым, нан менен чай гана бергенди үйрөтүш керек. Анткени кээде нандын өзүн жесе болбойт деген түшүнүк калып калбаш керек. Бал жок, май жок. Нандын өзү менен анда мында бир айда бир болсо дагы чай берип турган болсо, нан деген ушундай турбайбы деп нандын кадырын билип өсүш керек болот, урматтуу бир тууганым. Ата-эне ошол балдар көп тамак жеш керек деп биринчи, экинчи кылып берип отуруп, каалаган алып берип отуруп, мен балам эркин багам, ушинтсем жакшы болот дейт. Бул туура эмес. Балага ысырап кылып чоңойсоң, балаң көнүп алып, өмүр бою кыйналып, урматтуу бир тууганым, жүрө берет. Ата-эне балага тамактан адептери, эмне жеш керек, кантиш керек деген сыяктуулардын бардыгын үйрөтсө, бала келечекте жакшы адам болуп чоңойот. Анан үйдө бардыгы туруп, тамак аш төгүлүп аткан болсо, ысырап болуп аткан болсо, анда балдар ошондон жаман нерсени көрүп калат.